Урматтуу мусулман бир тууганым, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: "Афзалу садака садакатул лисан." Садакалардын эң жакшысы бир гана тыйынтык бир менен эмес экен, тил менен болгон садака эң жакшы дейт. Тилибиз менен кантип садака алганбыз? Кыйла пайгамбар айтты: "Я Расулалла, ва ма садакатул лисан?" Тилдин садакасы эмне деп пайгамбардан сахабалар сурады. Кала пайгамбар айтты: "Аш-шафаату тафукку бихал асир." Сен тилиң менен бир туткунга түшкөн адамдын ортомчу болуп ошону туткундан куткарсаң. Бүгүн бирөөдү жалгандан жала жаап жаткызып эмес, камоо башка эмес. Ошо колуңдан келсе бирөөдү тилиң менен жакшы сөз менен айтып, бирөөдү бир кыйынчылыктан куткарсаң. Ва тахкун бихаддам. Же ошо тилиң менен кан төгүлүүдү токтотсоң. Урушкан адамдарды жараштыра билсең. Кан төгүлө турган жерде ошо тилиң менен барып жакшы сөз айтып, араздашкандарды жараштырып, урушкандарды жакшы бир сулух келишимге келтирип бир кан төгүлүүдү токтотсоң, тилиңдин садакасы экен. Ва тажурру бихал ма'руф ила ахик. Же ошо тилиң менен бир мусулманга жакшылыкты тарта билсең, ау тадфа биха ал-кариха. Же ошо тилиң менен бир мусулманга, жек көрө турган мусулманга жагымсыз нерсени кайтара билсең, тилдин садакасы экен. Аллаху акбар. Динибиз кандай улуу дин, урматтуу мусулман бир тууган. Тилибиз менен бирөөлөргө ошондой жардам берсек,